төмөнкү шарттар табылган кезде башка нерселерге дагы мас тартсаңыз болот таксырым. Чүнкү байпактарга, мисалы байпакка мас тартсаң, азыркы доорда суроо берип атышпайбы? Байпакка мас тартууга болобу, болбойбу деп. Барбы ошондой? Албетте байпакка мас тартуу тууралуу хадис келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жавраптарына, жаврап деп жороп, байпакты айтат. Мас тартты деген. Бирок бул хадис даиф хадис. Түшүнүңүзбү? Даиф, алсыз хадис. Бул хадис менен амал кылууга болбойт. Кала берсе бул хадисти ошол мына мазхаб карманбаган адамдар бар го бизде, псевдосалафизм. Мына ушул кишилердин өздөрүнүн алымдары дагы заиф хадистерден деген. Мубарак Фури деген алымдары бар. Мына жерде кирсеңиз биздин библиотекада Тухфатул Ахфази деген китеп бар. Бул ошол Сахих Тирмизиге тиги кишинин жазган неси шархы. Ошол китепти ачып карасырган болсоңуздар, өзү айтат бул хадис заиф дейт. Бирок өздөрүнүн кызыкчылыгы болгон кезде заиф хадисти көрбөй калып булар кабыл кыла берет да. Булар ушундай, булар баягы сахих хадис, заиф хадис дегендердин максаттары бар го, өзүнүн кызыкчылыктарына жараша да. Азыр бир башка мазхабтын бир алымы эгерде заиф хадисти кармана турган болсо, булар силер заиф хадисти кармандыңар деп дароо айтып чыгышат да. Туурабы? Интернет блоктарына карасаңар, дароо заиф дейт. Неге бул маселеде заиф дебейт булар? Көрдүңүзбү? Булар кызыкчылыкка жараша жашайт да. Өзүнүн акыйдасына, өзүнүн ишенимине, өзүнүн мындай кызыкчылыгына жараша болсо, заиф болсо да кармана берет. А бирок өзүнүн кызыкчылыгына каршы болсо кабыл кылбай коет да. Булар ушундай адамдар таксырым. Ошон үчүн буларды ээрчип дагы өзү туура эмес да. Темадан чыгып кетпеди. Кыркасы бул тууралуу хадис келген, бирок хадис эмне экен? Даиф. Түшүнүктүбү? Эми ушуга мас тартуу дурус болуу үчүн өзүнүн эмнелери бар, шарттары бар таксырым. Биринчиси, эгер ошол байпак кызыл ашыкты жабып, асты үстүндө териси болсо мас тартсаңыз болот. Байпактын асты жана үстүндө эмнеси бар? Кожаный. Түшүнүңүз, асты жана үстүндө. Бул бир. Экинчиси, эгер байпактын асты үстүндө териси жок болсо, анда 3 шарт менен ага мас тартууга болот. 3 шарт. 3 шарт табылса, ага мас тартсаң болот. Биринчиси, аны менен 1 фарсах аралыкты жол басууга чыдасын. Бут кийимсиз, без туфли, без кроссовки, 1 фарсах. 1 фарсахыңыз божомол менен 5544 5 километр 544 метр деп коеюн. Ал 5,5 чакырымга жакын. 5,5 чакырымдан теге-тегине. 1 фарсах дейт. 1 фарсахыңыз канча экен? 5544 метр. 5 километр 544 метр болот. Мына ушул аралыкка чыдасын. Азыркы биздин пайпактар, мына пайпактар чыдайбы? Буну бир 30-40 метр жол басканыңда уже тешилет. Бул пайпактар. Салафилер эмес, псевдосалафилер. Ушуга да мас тартсаң болот деген түшүнүктөр бар. Түшүнүңүздөр, өздөрүнүн салафи деп алгандар. Туура эмес ойлогула. Салафи деген сөз, салаф деген сөз бул сахаба, табиин, пайгамбар мактаган доорда жашаган адамдар. Biz алар тууралуу кеп жок бул жерде. Кеп азыркы акыр замандагы өздөрүнү биз салафибиз деген жалган салафилер жөнүндө кетип атат. Ушул пайпактарды мас тартсаң болот дейт да таксырым. Экинчи шарты. Кош байлабастан жанагы балтырга өзү тик туруш керек. Бир нерсе менен байлабастан өзү мындай калың болсо анан тик турат да, жука болсо турбайт да. Сен башка бир нерсе менен аны бекитип койбошуң керек да. Ошондо экинчи шарт. Үчүнчү шарты жука болуп жанагы суу өтүп кетпеш керек бутка. Эгерде жука суу өтүп кете турган болсо да жарабай калат. Мына ушул 3 шарт табылганда сиз пайпакка мас тартсаңыз болот.